Bishkek militsiya. İntimak 2486. 2025 жылдын 3-октябрь күнү түнкү саат 3:28 чамасында 102 кызматына Бишкек шаарынын Ленин районунун Агордо 3 жаңы конушунан Ынтымак көчөсүндө жайгашкан үйлөрдүн биринде белгисиз эркек киши үйгө кирип, үй ээсине жана анын эжесине бычак менен жаракат келтиргендиги тууралуу маалымат келип түшкөн. Андан кийин шаар боюнча перехват планы жарыяланган. Окуя болгон жерге дароо барган тергөө ыкчам тобу 1991 жылы туулган эркек кишинин жана 1987 жылы туулган анын эжесинин жансыз денесин табышкан. Алардын денесинен көптөгөн бычакталган жараттар аныкталып, үйдүн ичиндеги буюмдар көп төгүлгөн канга аралаш чачылып жаткан. Бул факт боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 122 беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Бул кылмыш иши Ички иштер министринин жеке көзөмөлүнө алынган. Ички иштер органдары жүргүзгөн тергөө жана ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө видео байкоо камераларынын көп сааттык видео материалдары Саламатсыздар, урматтуу кыргыз элим. Мен Кудайбердиев Абдонурду апасы болом. Абдонур азыркы убакта 6 жашка толду. Балам эч кандай сөздү сүйлөй элек. Сүйлөшүнө себепкер болуңуздар кыргыз элим. Эл арасында сүйлөп, күлүп жүргөнгө не жетсин. Кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Турция мамлекетинде операция болот деген үмүтүбүз бар. Врачтар кепилдик берип жатат, операциядан кийин сүйлөп кетет дейт. Үмүтүбүз бар кыргыз элим, сиздерден үмүтүбүз чоң. Жардамыңыздарды аябаңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Абдонурумдун диагнозу МВПР синдром. Мындай балдар сүйлөп кетет дейт. Биздин операциябыздын суммасы $49,700. Азыркы убакта бизде 1 миллион сом чогулду. Берген аманатыңыздарды алып жатабыз кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Аллахымдан эки эселеп кайтсын сиздерге. Мындан ары да жардамыңыздарды аябай баламдын сүйлөп кетишине себепкер болуңуздарды суранам кыргыз элим. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Реквизит номерлер өзүмө караштуу. Мбанк Зинат деп чыгат 0333. Россия өлкөсүнөн котором деген мекендештерге Сбербанк бар 3798 Урумбек деп чыгат. Алдын ала Аллахым разы болсун сиздерден. Кайдыгер карабай жардамыңыздарды аябаңыздар. Силденип, натыйжада кылмыш болгон жерден түн ичинде кетип жаткан жаш жигиттин сөлөкөтү аныкталган. Андан соң коопсуз өлкө системасынын жүзүн таануу ыкмасы менен кылмышка шектүүнүн өздүгү такталып, ал 2006 жылы туулган Ильясов Сапар Мурат Майрамбекович экени аныкталган. Бул маалымат милицияга анын кыймыл аракетин көзөмөлдөөгө мүмкүнчүлүк берген. 7 октябрда милиция кызматкерлери 2 адам өлтүрүп, оор кылмышка шектелген Сапар Муратты кармашкан. Сапар Мурат 2006 жылдын 17 апрелинде кадимки карапайым үй бүлөдө төрөлгөн. Жай мезгилинде Чолпон Ата шаарындагы жайкы эс алуу жайларынын биринде убактылуу тейлөөчү кызматкер болуп иштеген. Бирок 27 сентябрда жумуштан бошотулуп, 3 күндөн кийин Бишкекке көчүп келген. 30 сентябрда үйүнөн буюм тайымдарын алып чыгып, Гагарин көчөсүндөгү 16 даректе жайгашкан New Hostel аттуу мейманканага жайгашкан. Жумушсуз жана акчасыз калган Сапар Мурат 2 күндүн ичинде топтогон акчасын коротуп, материалдык кыйынчылыкка туш болгон. Ушундан улам ал Борбордогу жаңы конуштардын биринде уурлук кылуу планын түзө баштаган. 2 октябрда Сапар Мурат Орто Сай базарына барып, эки башка сатуучудан 2 даана ашкана бычагын сатып алган. Ошондой эле курулуш кол каптарын да алган. Жатаканага кайтып келип, кеч киргенди күтүп баштаган. Ошентип, ал кара түстөгү ак сызыктуу бомбер курткасын, кара спорттук шымын,
жана боз кроссовкасын кийип, барсеткасын астына алып чыккан. Барсеткасынын ичинде колгап, бычактар жана ак түстөгү кепкасы болгон. Андан соң маршруттук такси менен Ак Ордо 3 жаңы конушуна жол тарткан. Саат 18:44-тө ал Ак Ордо 3 конушундагы Барчын көчөсүндө жайгашкан Неман Фарм дарыканасына кирип, 2 медициналык бет кап сатып алган. Бул кылмышка даярдыктын дагы бир элементи болгон. Кечкисин көчөлөрдү айланып жүрүп, уурулукка ылайыктуу үй издей баштаган. Белгилеп кетчү жагдай, кылмышкердин кепкасы ак түстө болгону анык болуп турат. Бирок кылмыш болгондон кийин ак кепка жана маркумдун ич кийими канга малынып, кызыл түстөй көрүнүп калган. Көзүнө конуштун четиндеги жаңы курулган 2 кабаттуу үй түшкөн. Болжоп коюп, Сапармурат дагы башка үйлөрдү карап, кыдырып жүргөн. 3-октябрга караган түнү саат 3:00-гө жакын ал болжоп койгон үйгө уурулукка кирүүнү чечкен. Бийик дубалдын жанындагы кум блокторду колдонуп, короого кирип, андан соң ачылып калган ашкана эшигинен үйгө өтүп кирген. Анын баскан изи угулбашы үчүн бут кийимин чечип койгон. Медициналык бет кап кийип, колуна бычак кармап, ал холго өтүп барганда үй ээси, аялы жана 3 баласы уктап жатканын көргөн. Үйдү тинтип жаткан учурда үй ээси ойгонуп кетип, алардын ортосунда мушташ чыккан. Ызычуудан аял менен балдар да ойгонуп, үйдүн жарыгы күйгөн. Паникага түшкөн Сапармурат үй ээсине туш келди бычак менен сокку жасаган. Эксперттер 18 жолу бычак сайылган деп эсептешкен. Кармаш учурунда маркум анын бет каптарын жулуп алган. Бакырып, ызычуудан чоочуп, 2 кабаттан түшүп келген үй ээсинин эжеси да кылмышкерди токтотууга аракеттенген. Ал дагы кылмышкердин жүзүн көрүп калганына байланыштуу кылмышкер 11 жолу бычак сайганга үлгүргөн. Ошол маалда үй ээсинин аялы 3 баласы менен терезеден качып чыгып кеткенин көрүп, абалы оор экенин түшүнгөн кылмышкер үйдөн качууну чечкен. Сырткы видео байкоо камераларынын жазууларына ылайык, Сапармурат карга чалуу окуядан кийин дароо түнкү саат 3-4 чамасында шелти үйдүн короосунун дубалынан ашып, качып кеткен. Ал бир нече коңшу үйлөрдүн короолорун кесип өтүп, жолдо үй ээси менен жубайына таандык 2 уюлдук телефонду курулуш таштандыларынын арасына катып коюуга үлгүргөн. Ошондой эле жолдон ал суу колонкасын көрүп, беттериндеги кандын тактарын жууну чечкен. Андан кийин анын бетинде кандын тактары жок экенин ынануу үчүн өзүн сүрөткө тарткан. Кийинки 20 мүнөттүн ичинде ал белгисиз багытта ылдам темп менен басып, ачык талаага чыккан. Андан ары 4-төн 33 мүнөт өткөндө адашып калганын түшүнүп, тегерекчекти байкоо үчүн Сапармурат уюлдук телефонун күйгүзгөн. Телефондун геолокациясынын жардамы менен багытын аныктап, ал Ато 3 жаңы конушун көздөй жөнөгөн. Саат 6-дан 14 мүнөт өткөндө ал Яндекс тиркемеси аркылуу Эркинто 9 дареги боюнча таксиге буйрутма кылган. Акыркы бара турган жери катары New Hostel мейманканасынын дареги көрсөтүлгөн. Бул окуя боюнча буйрутма алган такси айдоочусу дагы Сапармуратты таанып, кийип жүргөн кийиминин бир экенин тастыктап берген. Жагдай боюнча кайсы жерден кандай көрдүңүз, жана кайсы эски муздан жазып ол чекиде турган. Кайсы номерде? Ол 3-3. Ол 3-3. Саат чыкса. Слушай, чыгап, заказ түштү. Ола чыкты. Масында айтып барганда, жарты чын болгондо мугамыч Мася. Вот уж мы сюда айдап. Гагарина. Акай. Саат таңкы 6:30-да Ильясов Сапармурат мейманканага такси менен кайтып келген. Байкоо камераларынын жазууларына ылайык, ал жатканага кирип, колуна бомбер курткасын салган кара пакет кармап алган. Ошондой эле видео байкоодо
болжол менен каза болгон адам менен кармашуудан кийин кылмышкердин аксап басып калганы байкалган. 2 күн бою Ильясов Сапармурат мейманканада эч нерседен кабары жок болуп, жаңылыктарды кылдат иликтеп, 2 адамдын өмүрүн алган кылмыш тууралуу кабар табууга аракет кылган. Ошондой эле чат GPT тиркемесинен ар түрдүү суроо талаптарга жооп издеген. Ушул эле күндөрү Сапармураттын досторунун бири аны жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланган сүрөттөрүнөн таанып, анын коркунучтуу кылмышка тиешеси бар жогуна кызыккан. Бирок шектүү так жооп берүүдөн качууга аракет кылып, чалууларына дагы жооп берген эмес. 6 октябрь күнү түштөн кийин атамекендик жалпыга маалымдоо каражаттарына багыттама жарыялангандан кийин Сапармурат Ильясов Бишкектен чыгып, Каракол шаарына багыт алуу чечимин кабыл алган. Кетердин алдында ал кылмыш болгон күнү кийген кийимдерин Островский көчөсүндө жайгашкан таштанды челекке ыргытып жиберген. Кийинчерээк ыкчам кызматкерлер Сапармураттын кара курткасын таштандыдан жергиликтүү сел-саяк алып кеткенин аныкташкан. Куртканы кароо жүргүзгөн кезде кандын тактары аныкталып, экспертизанын корутундусунун негизинде маркумдун каны экени далилденди. Коопсуз өлкө системасынын камераларынын жазууларына ылайык, ошол эле күнү шектүү автобекетке келип, коомдук транспорт менен Ысык көл облусунун аймагына кеткен. Каракол шаарына келген Сапармурат жергиликтүү компьютердик клубтардын биринде түнөгөн. 7 октябрда эртең менен ал Борборго кайтып келүүнү чечкен. Бишкекке бараткан Сапармурат кылмыш куралдарынан кутулууну чечип, бычактарды Боом капчыгайындагы Жибек жолу кафесинин дааратканасынын жанына каткан. Саат 14:16да коопсуз өлкө системасынын видео камерасы Сапармуратты Бишкекке киргенде автобекеттин аймагында каттаган. Андан соң ал ата-энесинин үйүнө барган учурда Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан кармалган. Тергөө амалдарын жүргүзүү учурунда Сапармурат Ильясов жасаган кылмышын толугу менен айтып берип, 2 адамды өлтүрүүнүн жагдайларын тастыктап, далил заттарын кайсы жакка таштап, каткан жерлерин милиция кызматкерлерине толугу менен жактоочусунун катышуусунда көрсөтүп берди. Шектүү адамдын жасаган кылмыштан кийинки аракеттерин чагылдыруу максатында жүргүзүлгөн тергөө эксперименттеринен кийин Каракол шаарынан кайтып келе жаткан учурда Сапармурат Ильясов ажатканага барууну өтүнгөн. Ошол учурда аны коштоп жүргөн милиция кызматкери өз колунан кишенди чечип, кылмышкердин экинчи колуна бекитип ажатканага жиберген. Учурдан пайдаланып, ал ажатканага бармыш болуп, тала аралап качкан. Коштоп жүргөн милиция кызматкерлери шектүүнү качырбоо максатында Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарында кызмат өтөө жөнүндөгү мыйзамынын 45-46 беренелерине ылайык табелдик куралды колдонууга мажбур болушкан. Эгерде кылмышкер качып кетүүгө үлгүрсө, өтө оор кылмыштарды кайталап жасоо менен коомго коркунуч жаратмак.